Söz erкиндиги, демократия деген сөз каяктан чыккан өзү биринчи башынан? Менин оюмча бул кыргыздардан чыккан. Бул сөз эркиндиги, сөзгө кепил болуу, сөзгө сынуу биздин макал лакаптарда бир топ жерде кайталанып айтылып келет. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дегендин өзү, демек бул кыргыздардын ата бабаларыбыздан сөз эркиндиги, ойлогон ойду айта билүү калыптанып келген. Söz atası kızıl til deybiz. Kıskası sözgө sıngan kamıştı, koyondu kamış öldürüyor, jigittin namus öldürüyor. Kısa bizdin bardık makal lakaplarımızda bu erkindi, söz erkindigin kepil katar kamsız kılıp kelген. Anan ele demokratiyalı memleket olduk. Biz demokratiya geldi deyiz. Biz buna 25 yıldan aşık demokratiyanı үйрөнө verip demokratiyanın dünyada жоқ bir formasını ойлап таптық. Demokratiya деген бұл біздің елдің түшүнүгүндө каалаганыңды кыла бер деген болуп калды. Ушуну биз демократия деп кабыл алып калдык. Азыр бирөөнү сен мындай кылба десең, сен ишиң эмне? Мен демократиялы мамлекетте өзүм билгеним кылам дейт. Ал эми демократия деген бул өтө чоң жоопкерчилик экенин биздин кээ бир көпчүлүк мындай жарандарыбыз буга андай маани бербей калды да. Bunun için kanday olganda erkin, kanday olganda realdu, teң salmaktu beylikten sistemasını kurabız. Mına ошол Казбек досумдун идеясын эгер ким көргөн болсо, ошол мамлекет башкаруу системасын жакындан таанышкандар болсо, сиздер ошондон көрөсүздөр. Бул канчалык деңгээлде тең салмактуулукту кыргыздын нукура салтына таянып бұл мемлекет башкаруу системасын сунуштаган. Таза мемлекеттүүлүктү манифести деген бул китептерди бир окуп көрсөңүздөр, ошондо бул бир сөз менен айтып түшүндүрө турган нерсе эмес, бирок тең салмактуулуктун чыныгы, демократиянын чыныгы, салттуу кыргыз элине таандык баягы эркиндиктин мемлекет башкаруунун бир формасы деп билем. Менимче бул кайсы бир убактарда биздин элге орнайт болуш керек. Биздин элде мындай бир нерсе калыптанып калган да. Эл башкарган адам сөз бай болуш керек. Бир особняктордо жашаш керек, машиналар болуш керек, кандайдыр бир башка бир миллион долларлык. Ушуга биз элди көндүрүп коюшкан да. Депутаттар да ошондой болуш керек. Президент тем более андай болуш керек. Жөнөкөй адамдын ичинен президент болсо болбойбу деп ойлонуп калам да. Мен Казбек досумдун көлдөгү жашаган жерине барып, ошол жерде бир эки күн жүрдүм. Чын айтсам, өзүнчө бир өзүнүн колу менен жасаган керемет бир жөнөкөй жерде жашап атат да. Өтө бир керемет жөнөкөй. Мал кармайт, ошондой бир чарбасы бар дегендей, бак шактары бар. Bir 3 гектарда жерди өздөштүрүп, таштуу жерди өз колу менен ошол жерге бүт баарын айдап тигип, ушундай сонун кылып жасап алды. Аны мага мынтип күлүп коет. Мен кыргыздарга баарыңар ушундай жашагыла деп үйрөткүм келип атат. Сөзсүз эле жанагындай бир бизге жат бир укмуш машиналар менен, укмуш телехранительдер менен, укмуш бир башкача болуп көрүнүүнүн кереги жок. Мага аябай жакты да. Мен Даниянын премьер-министри велосипед менен жүрөт десе, угуп алып, аябай таң калдым эле да. Көрсө, ал өнүккөн мамлекеттерде качан эле биз азыр укмуш деп жетпей аткан нерсенин баарынан өтүп кеткен экен да. Эң жөнөкөйлүк, жөнөкөй жашоо, жөнөкөй образ, жөнөкөй элдер менен бирге болуу, бул бүгүнкү президенттин, бүгүнкү жетекчинин бир мындай эталону болуш керек болуп калды да. Бизге башкача бир эталондап келип таңгулап коюшуп, сен ушундай болсоң гана президент болосуң, мындай болсоң сен президент боло албайсың деген ойдап келип койду. Ал эми көчөдө жүргөн кээ бир жөнөкөй карапайым үйдөн чыккан балдар, кыздар бүгүнкү парламентте отурган депутаттардан, эл башкарып аткан адамдардан өтө жогорку деңгээлде ойлонуп, жогорку деңгээлде суроолорду берип жүрөт. Аны көрүп жүрөбүз да. Мен эл менен көп жолуккан киши катары билем. Өтө мындай тыккан балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар да. Бирок акчасы жок. Мен жана ырды бекер жазган жокмун. Акчалууга кулдук уруп жүгүнүп, акылдууга төрдөн орун бербеген деген. Ошол мен жазган ырлар бул жүрөктөн чыккан кыйкырыктар болуп атат да.
Ошон үчүн келгиле биз карапайым элдин ичинен чыккан таза, тетик, эл башкара турган көзү жеткен балдар, кыздарыбыз сөзсүз бийликте болуш керек. Алардын бири ушу менин Казыбек досум болуш керек.